Кутман кеч жаштар, бүгүн дүйшөмбү 22:18. Улуттук биринчи каналда Жаштар деми программасы. Студияда мен Шайырбек Арапов. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда кимдер көп, Кыргызстанда жаштар көп. Кыргызстанда кимдер көп, Кыргызстанда студенттер көп. Бирок мына ушул студенттердин ар биринин өздөрүнүн кошундары, кеңештери, ассамблеясы жана ассоциациясы бар. Булар эмне иш аткарат? Келиңиздер, бүгүн 60 мүнөт бою биз Кыргызстан студенттер ассоциациясынын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылалы. Каналды которбой биз менен чогуу болуңуздар. Биз баштадык. Бүгүн биз Жаштар деми программасынын алкагында Кыргызстан студенттер ассоциациясы жөнүндө сөз кылалы деп чечтик. Бул ассоциация качан түзүлгөн? Эмне жумуш аткарат? Студенттерге эмне пайда келтирет? Бул жөнүндө толук маалыматты алыш үчүн биз студияга атайын конокторду чакырганбыз. Келиңиздер, анда бүгүнкү келген коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Бүгүн бизде конокто Бектан Кыдыев, Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын негиздөөчүсү жана президенти. Байырхан Курманбеков, Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын кош негиздөөчүсү жана вице-президенти. Байел Бакиров, Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын студенттерди кабыл алуу суроолору боюнча координатор жана Чүй облустук башкармалыгынын төрагасы. Арсен Турдубаев, Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын ыктыярчылык кыймылы боюнча координатору. Көрдүңүздөр, биз мына ушул жигиттер менен азыр ассоциация жөнүндө сөз кылалы. Адегенде эле мен мына ушул ассоциациянын президентине кайрылгым келип турат. Бектан мырза, бул ассоциация качан түзүлдү эле? Биринчиден, урматтуу көрөрмандар, урматтуу бүгүнкү эфирдин катышуучулары, саламатсыздарбы? Биринчиден ушу жеке өзүмдүн атыман, Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын атынан улуттук биринчи каналга терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Ушундай эфир түзүп, биздин үнүбүздү региондогу жана башка республика боюнча жаштарга, студенттерге жеткизип берип жаткан үчүн. Анан ассоциациянын тарыхына кайрылып кетсек, негизи 2020-жылы биз мен ал кезде орто кесиптик окуу жайда окуп жүргөн кезим, Келечек жаштар студенттик бирикместе ушу орто кесиптик окуу жайлар менен бирикме катары кылып ачканбыз. Анан негиздеп акырындан ушу орто кесиптик окуу жайлар менен иштеп жатып, мындай эл аралык деңгээлде анализ жүргүзүп, мисалы Казакстан Республикасында кесиптештерибиз бар, Альянс студентов, Казакстандын Өзбекстанда болсо ушундай биз өңдөнгөн студенттер ассоциациясы бар. Ошондо эл аралык анализ жүргүзүп көрүп, өзүбүзгө ушу студенттердин башын бириктирүүчү бир кыймыл керек экенин түшүнүп, 2021-жылдын аяк маалдары Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын түзүү боюнча идея келген. Анан ошо менен ушунда активдүү студенттер бирге биригип ассоциацияны түзүп, ошо менен 2022-жылдын март айында, тактап айтканда 23 күнү биздин Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын түзүлгөн күнү катары саналат. Эмне дегенде ошол күнү толугу менен биздин Адилеттүүлүк министрлигинен юридикалык каттоодон өтүп, бардык юридикалык документтерибизди тактап, уюм мыйзамдуу негизде түзүлгөн. Абдан жакшы. Вице-президент айтсаңыз, мына ушул студенттер ассоциациясы түзүлгөн күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин сиздерде канча студент мүчө? Азыркы учурдан баштап биз 21-жылы түзгөн учурда 3,5 миңден ашык студент мүчө болуп саналчу. Бирок андан бери биздин мисалы 22-жылы түзүп баштаганда кээ бирлер окууну бүтүп кетишти, башка мамлекет, чет өлкөлөргө кетип калышты дегендей. Азыркы учурда деле ал санды жоготкон жок. Болжолдуу түрдө 4 миңге жетпеген катышуучу студент бар. Катышууда азыр сиздин ассоциацияга, абдан жакшы экен. Менде Байыл мырзага сизге суроо бергим келип атат. Мынакей, сиз Чүй облусу боюнча координатор деп айтып кетейин. Мына ошол Чүй областына караштуу жогорку окуу жайлардын студенттеринин ассоциацияга мүчө болгон мүчөлөрүнүн үстүнөн координатор деп билсек болобу сизди? Жакшы, мына ушул ассоциацияга Чүй областу боюнча канча студент мүчө? Биздин командабыз азыркы учурдагы ассоциациянын командасы жаңылануу иштеринде жүрүп жаткандыктан, то есть башкача айтканда командага жаңы
командалаштарды, жаңы студенттерди топтоп жаткан мезгилибиз. Анан так саны чыга элек, бирок алдыга коюлган максаттарыбыз өтө чоң. Себеп дегенде мен ушул Чүй районунун, Чүй облусунун жашы катары дагы тактап айта алам. Себеп дегенде Чүй облусунда дагы, Чүй районунда дагы активдүү жаштар өтө көп. Ошолор менен дагы алдыда дагы кенен эң мыкты деген иштерди алып барабыз деген толук бир ишенимибиз дагы алдыга максатыбыз бар. Абдан жакшы. Арсен мырза, айтсаңыз, сиз ыктыярчылар боюнча координатор, кантип түшүнсөк болот? Сиздин милдетиңизге эмнелер кирет? Чоң форумдар болот, ошол жакка биз бөлүштүрөбүз. Бул жакка мынчаңар, бул жакка мынчаңар дегендей. Сиздин ишмердүүлүгүңүздө мен ойлогом ыктыярчыларды чогултуп Кыргызстандагы көптөгөн иш-чараларга катышканда сиз ошол жерди координация кылат деп ойлойм. Ошондойбу? Жок, биз ассоциациянын ичиндеги студенттерди координация кылам. Ооба, ошол Анткени форумдарда ар түрдүү топтордон келишет да. Мен болсо ассоциациянын ичиндеги биздин ыктыярчыларды карап, көзөмөлдөп турам. Бектам мырза, ассоциация түзүштүн негизги максаты эмнеде? Эмне үчүн сиздер ассоциация түздүңүздөр? Анткени Кыргызстандын ар бир университетинде өзүнүн студенттер кеңеши бар. Андан сырткары Кыргызстанда өзүнүн парламенти бар. Кыргызстанда өзүнүн студенттердин кошумдары бар. Ар кандай. Бул саны чексиз, албетте бул демократиянын белгиси. Ар бир активист, ар бир группа, команда деп коелу, өзүнчө бир бирикме түзөт да негизичи. Сиздердин мына ушул ассоциацияны түзүү максаты эмне болду негизгиси? Биз ошо эл аралык деңгээлде анализ жүргүзүп көрдүк. Эми алыс калбай эле коелу, жакынкы эле өзүбүздүн Борбор Азия боюнча кошуна мамлекеттерибизде анализ жүргүзүп көрдүк. Ошол Өзбекстанда биз өңдүү уюм бар, республикалык масштабта Кыргызстандын студенттик коомчулугу бириксе керек. Бир систематикага, ынтымакка келиши керек деген ойдо түздүк. Анан туура айтып жатасыз. Ар бир окуу жайда өзүнүн студенттик кеңештери бар, студенттик парламенттери, сенат, мажлис деп ар кайсы аттар менен аталат. Бирок ошол эле маалда баардык республика боюнча окуу жайдын студенттик кеңештери алгылыктуу иш алып барып активдүү иш жүргүзбөйт. Бул ачык факт. Анан эл аралык деңгээлде ошону алганда эми Казакстанда бар, Өзбекстанда бар, башка коңшу мамлекеттерибизде бар, Кыргызстанда эмнеге андай уюм болбошу керек деген ойго келдик. Анан биздин ошо республикалык студенттик коомчулукту бириктирели деп, 7 областта ушундай регионалдык башкармалыктар бар, ошо менен бириктирели. Республика боюнча 254 окуу жай бар, адашпасам, Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык. Анан ошол баардык окуу жайды бир системага бириктирип, Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясын түзөлү дедик. Эмне дегенде бул ынтымакка чакырууда болот. Студенттик көйгөйлөрдү мисалы ар бир эле студент, көбүнчөсү региондогу студент, министрликтен жана башка мамлекеттик органдардан алыс болгон үчүн маалыматты деген түзмө-түз жеткире албайт. Мисалы биз бириккенден кийин бизде регионалдык башкармачылыктар бар. Ошол регионалдык башкармалыкка бир өзүнө болуп аткан көйгөй боюнча, актуалдуу суроосу боюнча кайрылса, түзмө-түз ал көйгөй бизге келип жетет. Бизге келгенден кийин биз Билим берүү министрлиги менен иштешип аткандан кийин, Жаштар саясаты министрлиги менен, Жогорку кеңештин депутаттары менен иштешип аткандан кийин түзмө-түз биз маселени аларга жеткирип беребиз. Ушундай студентте ушундай көйгөй бар экен, ушул региондо ушундай көйгөй бар экен дегенде, Жогорку кеңештин депутаттары Билим берүү министрлигинде ал суроо көтөрүлүп, ушундай маселелер чечилип берет. Мындай риторика бизде жүрүп келатат. Бир эмес, көптөгөн уже маселелерди чечип бердик студенттерге. Анан негизи ушу бир ынтымакка чакырып, бир систематика түзөлү деген ойдобуз. Негизи ушу максаттарды койгонбуз өзүбүзгө. Биринчиден эле ар бир ушундай студенттик коомчулук менен иштешкен уюм негизги максаты бул студенттердин укугун коргоо болуп саналат. Студент катары. Кандай дегенде, ошондо студенттер Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясы дегенде мындай акыйкатчы аппарат бар го бизде. Студенттердин акыйкатчы аппаратындай эле түшүнүшү керек да бизде. Биз дайыма студент тарап жакта. Биз студенттин укугун коргоого даярбыз, студенттин маселесин чечүүгө даярбыз. Студенттин кандай бир мыкты долбоору болсо, ошол долбоорун мыкты деңгээлде уюштуруп берүүгө, жардам берүүгө даярбыз. Байырхан мырза, айтсаңыз, сиз мына ушул президенттин орун басары, же болбосо вице-президент катары. Кыргызстанда азыр 7 областта чоң университеттер бар, ар бир областчы. Мына ошол областтагы өкүлчүлүктөрүңүздөр кандай иштейт? Биз 22-жылы ачканда юридикалык адилет министрлигине каттагандан кийин ар бир область менен телефон аркылуу сүйлөшүп, өзүбүздүн иш-чараларыбызга чакырып, 7 областты бириктиргенбиз. Кандайдыр 7 областты бириктириш биз үчүн өтө чоң бир иш болгон да.
себеп дегенде ал маалда биринчиден жаш элек биз анда колледжди эми бүтөйүн деген кез болчу. Өзүбүз да жаштык кылып, өзүбүздөн чоң кишилерге башкарып, аларга акыл үйрөткөн өтө кыйын болгон да. Анан 7 областты бириктиргени бизге дээрлик 1 жыл, 2 жылдай убакыт кеткен. Оңой көрүнгөнү менен. Анан алардын ишмердүүлүгү жөнүндө айта кетсем, биз жалпысынан ар бир область өкүлчүлүгүндө мамлекеттик университеттин төрагалары менен, студ союздары менен иштешебиз. Алардын ишмердүүлүгү жакшы деп ойлойм. Өз областында ар кандай иштерди, проекттерди кылышат. Бирок биздин Бишкектеги өткөн иш-чараларга эркин катыша алышпайт. Мисалы региондордо, мисалы Бишкекте форум өтө берет, жана башка иш-чаралар өтө берет, бирок регион изоляцияда калып калат. Ал жерде маселе көп. Мисалы айтсам, регион менен Бишкектин окуучуларын салыштырганда, региондун окуучулары бир топ күчтүү жана кыйын, билим жагынан өтө сабаттуу, ичинде умтулуусу бар, амбициясы күч болот, бирок эч кандай шарт жок болот. Азыркы учурда сиздер мына ошол бардык 7 дубандан өзүңүздөрдүн өкүлчүлүктөрүңүздү ачкансыздар, алар иштешип жатат. Сиздер азыр мына ошол областтан келе турган студенттерди мына ушундай борбордо болгон форумдарга катышууга, алардын келип кетүүсүнө, жатаканасына, тамак ашына жардам берүүгө мүмкүнчүлүктөрүңөр барбы? Ушу боюнча мен жооп берип кетсем, негизинен Байыркан мырза туура айтты. Биз деле ошо башында түзгөндө эмнеге азыр бизде студенттик коомчулукта мындай кесиптештер арасында мындай риторика жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясы дегенде биз республиканын студенттик коомчулугун толугу менен камтып жатабыз. Ошондо дегенде көптөр ойлойт, негизги биздин ишмердүүлүк Бишкек менен чектелет, андан ары башка жок, бирок атыбыз Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясына аталат. Бул чоң жаңылышкандык. Эмне дегенде Байыркан мырза айтып кеткендей, ар бир областта, именно ушу мамлекеттик окуу жайларынын алкагында студенттик кеңештердин мыкты студенттеринен тандап туруп биздин өкүлчүлүктөр түзүлгөн. Өкүлчүлүктүн төрагалары бар, ошо регион боюнча иш алып барат, иш-чараларды өткөрүп турат, биздин республикалык масштабтагы иш-чаралар жогорку деңгээлде уюштуруп турат. Анан ушу 7 область боюнча айта кетсем, сиз жакшы суроо бердиңиз, ушу негизи жол киресин, жатаканасын, башка эмелерин камсыздап бере аласызбы деп. Жакынкы эле арада, адашпасам 28 ноябрь күнү 2023 жылдын Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен Кыямда Кыргызстандын республикалык жаштар форуму өттү. Ошол жакта биздин уюм жалгыз гана уюм болду. Ошол региондогу өкүлчүлүктөрүбүздү эстеп, ар бир областтан, региондон мыкты студенттерди чакырып, өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын берилген квотасын күйгүзүү менен биздин команда мүчөлөрү катышкан жок, бирок биз ошо регионду ойлоп, ошо региондогу студенттер келип катышсын, камсыздап берели, ушул иш-чарага катышсын деп 7 областтан чакырганда, биздин башкармачылыктын, студенттик кеңештин 7 областтан мыкты студенттери келип, Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын мүчөлөрүнүн квотасын колдонуп иш-чарага катышып кетти. Анан негизинен мындай иш-чарага катышкандан кийин биз өзүбүз деле мамлекеттик уюм эмеспиз, мамлекеттик бюджеттен камсыздалбайбыз. Өзүбүз ушу ар кайсы демөөрчүлөр аркылуу, долбоорлорду, эл аралык ушундай партнерлор аркылуу иштешип келе жатабыз, колдоо алып. Анан азыркы күндө чындыгында айтканда студенттердин келип кетишин толугу менен камсыздап берүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Но келечекте алдыда ойлор бар, ушу жол кирелерин, жатаканаларын, ушул башкармачылыктан келген студенттердин камсыздап берүүсүн шартын түзүп берели деген ойлор бар. Планда турат. Планда турат. Абдан жакшы. Байыр мырза айтсаңыз, эгерде студент сиздердин ассоциацияга мүчө болгусу келсе, эмне кылыш керек? Чоң рахмат сурооңузга. Мен оюмча бул суроо көпчүлүгүн кызыктырса керек, эң башкы суроолордун бири. Эң алгач бизде дагы ушул соц баракчаларыбыз бар, Instagram аккаунтубуз бар. Ошол соц баракчаларга эң биринчи жарыялар кетирет да. Кайсы бир убакыттан мынча бир убакытка чейин ушундай кабыл алуу жүрүп жатат деп. Google форматта регистрациядан өтүш керек, каттоодон өтүшөт дагы. Анан каттоодон өткөн студенттерди биз жеке чакырып жолугушуу өткөрөбүз. Орусча тил менен айтканда собеседованиядан өтүш керек. Собеседованияда ушул биздеги мүчөлөр, команданын мүчөлөрү туруп, отуруп, ошол баарлашып,
команданын мүчөсүнө жарайбы жарабайбы ошол бардык орусча тил менен айтканда темпераменттерин көрүп да ошол жерден да кабыл алабыз. Ал эми мындайча айтканда ыктыярчы болом деген студенттерге бизде ар дайым эшигибиз ачык. Байыл мырза, эми менде мындай суроо. Сиз айттыңыз, биз олтуруп текшерип, ал адамдын дараметин карап көрүп, анан кабыл алабыз дедиңиз. Сиздердин ассоциация бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы студенттер ассоциациясы. Ал жерде Кыргызстандын аймагында жогорку окуу жайда окуган студенттин ар бири мүчө болууга укуктуу. Албетте. Бир студент келип сизге жакпай калса, же сиздердин төрагаларга жакпай калса, демек сиздердин ассоциацияга мүчө боло албай калат турбайбы? Жок, андай эмес. Бизде команда деген бар, жана ошондой эле ыктыярчылар бар да. Командага сөзсүз түрдө жооптуу, орусча тил менен айтканда ответственный дагы мүчөлөр да керек да сөзсүз түрдө. Мен ошол жогоруда айтып кеткендей, ошол командага болбосо дагы ассоциациянын өзүнө мүчө болуп, как ыктыярчы катары дагы мүчө болом деген студенттерге биз ар дайым эсигибиз ачык да, биз ар дайым жардам берип колдоо көрсөтө алабыз. Ал Мен эми сизди түшүндүм. Сиз өзүңүз туура эмес айтып алдыңыз окшойт. Эгерде студент ассоциациянын башкармалыгынын бир курамына же башкармалыктын өзүнө иштейм десе, ал жерде тандоо бар. Жөнөкөй мүчө болом десе, демек калган студент келип мүчө боло алат. Албетте, албетте. Урматтуу студенттер, көрдүңүздөр, ар бир ассоциацияда же болбосо ар бир бирикмеде кандайдыр бир деңгээлде ошол ассоциациянын бир талаптары болот. Бул ассоциацияда эгерде сен ассоциациянын башкармалыгына мүчө болом десең, өзүнчө бир конкурс сыяктуу талаптар бар экен. Ал боюнча программанын жүрүшүндө сөз кылабыз. Мен мүчөлөргө кайрылгым келип атат эми. Микрофон кармаган кызга суроо бергим келип атат. Сиз мына ушул ассоциациянын мүчөсүсүз. Сиз азыр эмне иш аткарасыз же жөнөкөй эле мүчө катарсызбы? Саламатсыздарбы? Бул жерде отурганыма абдан кубанычтамын. Мен Кыргыз Улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинин 1-курстун студенти болом. Мен бул ассоциацияга мүчө болуп башында киргенимде Бектан мырза менен сүйлөшкөнбүз. Бул жерде айткандай эле булардын да өздөрүнүн атайын кабыл алуу турлары бар. Эгерде ал жака бул жака мүчө болуш үчүн, мындайча айтканда, биздин тил менен айтканда волонтер болуш үчүн өзүңдү ар тараптан жоопкерчиликтүү, ар тараптан өнүккөн студент болушуң керек да. Сабактан тышкары ошол бул улуу адамдар менен, мисалы биздин президентибиз менен иштешип, өзүңдүн убактыңды бир гана окуудан эмес, окуудан тышкары өзүңдү активдүү көрсөтүү катарында да аныктоо үчүн бул ассоциацияга мүчө болуп киргем да. Бир эле бул мүчө болуп киргендин себеби, анткени биз азыркы учурда мындайча айтканда окууну бүткөндөн кийин гос жумуштарга киргенде кадимкидей эле резюме сурайт. Ал резюмеде өзүңдүн жетишкен ийгиликтериңдеги грамоталарды, сыйлыктарыңды көргөзсөң, бул сен үчүн бир чоң тепкич болуп эсептелинет да. Ошондуктан өзүмдү ар тараптан өнүктүрүү максатында бул ассоциацияга мүчө болуп киргем. Биз азыркы учурда сиздин айткан сурооңуз боюнча жумуш кыла турган болсок, Бектан мырза айткандай эле, азыркы учурда Кыргызстанда 7 Дубандан келген студенттердин арасынан мындай сабаттуу студенттер бар. Бирок алар эл астынан чыгып сүйлөй албастан, өнүгө албастан ушундай мүчөлөрдү биргеликте түзүп, алардын студенттердин арасында болгон көйгөйлөрдү улуу жогорку кеңешке билим берүү тармагына жеткирүү биз үчүн бул өтө чоң сыймык жана максат болуп эсептелинет. Анткени ар бир студенттин өзүнүн көйгөйлөрү бар. Бир гана бул окуу тараптан эмес, мисалга алсак, университеттин материалдык жактагы көйгөйлөрүндө ушул бардык студенттер биргеликте иш алып барсак, биздин үнүбүз ошол жогорку жакта отурган адамдарга үнүбүз түз жетет деп ойлойм. Жакшы. Менде Арсен мырзага суроо, ыктыярчылар боюнча координатор болгондон кийин. Мисал үчүн, январь айында сиздер өзүңүздөргө план койгонсуздор. Ошол пландардын бирөөсү Борбордук аппараттын координациялык кеңешинин кызматына жаңы адамдарды дайындоо, шайлоо, ошондой эле аймактык башкармалыктардын жаңы төрагаларын дайындоо деп турат да. Ошол нерсе ишке аштыбы? Чоң рахмат сурооңузга. Бул жакта мага чейин Байел мырза айткандай, биздин топ жаңыдан куралып атканда, ошондуктан мен бул суроого ачык же болбосо туура жооп бере албайм, анткени мен өзүм бул кызматка жаңы келдим дегендей. Бектан мырза,
суроого сиз жооп бериңиз. Же вице президент жооп береби? Мен жооп берем. Азыркы мага кызык нерсе, сиздерде быйылкы жылдын июнь айына чейинки программаңыздар жазылган. Бул бекитилип турат экен. Ал жерде борбордук аппараттын координациялык кеңешинин кызматына жаңы адамдарды дайындоо, шайлоо, ошондой эле аймактык башкармалыктардын жаңы төрагаларын дайындоо деп максат коюпсуздар да январдачы. Ишке аштыбы? Бул боюнча ошо негизи суроо туура багыттуу координаторго бериши керек болот. Негизи Байел мырза бизге ошо кабыл алууга, дайындоого жооп берет. Анан сиз айткандай туура айттыңыз, иштөө планы жыл сайын бизде жарым жылдыкка бекитилет. Окуу жылы башталганы менен январь айынан июнь айына чейин бекитилет. Андан кийин эс алууга кетет студенттер. Андан кийин сентябрь айынан декабрь айына чейин бизде толугу менен иштөө планы бекитилет. Анан январда башында иштөө планы бекитилгенде негизги ошо биринчи аткарылуучу иш катары биздин борбордук аппараттын координациялык кеңешинин мүчөлөрү, кызмат орунда ээлеген студенттерди дайындоо жана регионалдык биздин башкармачылыктардын жаңы төрагаларын дайындоо болчу. Анан мына Арсен мырза өзү тастыктап кеткендей, жаңы дайындалгандай, жакынкы эле арада биздин Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын борбордук аппараттын координациялык кеңешинин кызмат орунда ээлеген координаторлор ар бир багыты боюнча толугу менен дайындалып бүттү. Азыркы күндө ошо менин дайындоом менен бардыгы дайындалды. Башкармачылыктар боюнча, региондор боюнча айта кетсек, азыр республиканын көбүнчө облустук бөлүгү дайындалды. Азыркы күндө Нарын облусу менен анан Ош облусунун башкармачылыгынын төрагасы дайындалды. Азыркы күндө кандидатураларды борбордук аппарат карап жатат, а башка облуста уже жаңы төрагалар толугу менен дайындалды. Андан жакшы, вице президент айтсаңыз. Өзүнчө бир мамлекеттин ичинде өзүнчө бир мамлекет. Абдан процедуралар кыйын экен. Чын-чынына келгенде мен сиздердин ишмердүүлүктү толугу менен окуп чыгып, аябай таң калдым. Чынында бул нерсеге жетишүү өтө кыйын. Ал жерде өзүңүздөр койгон талаптар, өзүңүздөр койгон максаттар ишке ашыш үчүн чоң каражат талап кылынат. Сиздер каражатты каяктан аласыздар? Мисалы үчүн көпчүлүк учурда финанс иштерине вице президенттер жооп берет өзү негизичи. Сиздерде кандай? Каяктан акча аласыздар? Сиздерде мүчөлөр же мүчөлүк акы төлөйбү студенттер? Кимдер сиздерге акча берип мына ушунча долбоорду ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат? Каржылоо жөнүндө айта кетсем, бизде мүчөлөр эч кандай акы төлөбөйт. Баары бекер. Бизде жада калса ойлор бар. Эгерде каржылык маселеси толук чечилсе, мүчөлөргө жакшы иштеген кызматкерлерге стипендия да берүү деген идеялар да бар. Келечекте пландар бар. Өзүбүздүн каржыбыз жөнүндө айта келсек, бизде проекттер абдан көп. Азыркы учурда 12 проект бекитилип турат, бирок каржы маселеси чечилбегендиктен улам ал проекттер ишке ашпай турат. Биз каржы маселеси болгондо биз каржыны центральный аппарат, борбордук аппарат, кечиресиз. Борбордук аппарат бизнесмендерге кайрылабыз. Көбүнчө бул курулуш компанияларга ал жерден дагы ар дайым колдоо келе бербейт. Кээ бирлер айтат, ар кандай реакциялар болот. Силер балки мошенниксиңер, балки мындайсыңар дегенде сөздөр болот. Жогорку кеңешке кайрылабыз, ар тарапка кайрылабыз. Эми колубуз кайсы жерге жетсе, ошол жерге кайрылабыз. Бирок жардам келип атабы негизи? Жардам келип атат, бирок өтө көп эмес. Эми бир проектке 700дөн ашпай атат негизи. Бирок мен ушул эфирден пайдаланып биздин бизнесмен, жаштарга жардам берем деген агаларыбызга, эжелерибизге кайрылып кетет элем. Бизде көптөгөн улуттук, жада калса улуттук идеологиясын, улуттук баалуулуктарды колдоого арналган көптөгөн проекттер бар, жазылган. Бирок аларды азыркы учурда каржылык маселеси болгондуктан биз аларды ишке ашыра албай турабыз. Урматтуу ишкерлер, урматтуу жаштарды колдогон меценаттар, Кыргызстан жаштардын ичинен өздөрүнчө суурулуп чыгып, Кыргыз Республикасынын аймагында мына ушундай Кыргызстан студенттер ассоциациясын түзгөн азамат жигиттерибиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, булардын мына ушул улуттук идеологияны, Кыргыздын улуттук баалуулуктары боюнча программаларын ишке ашырууга мен дагы жардам сурап кетем. Анткени
Бул нерсе биздин келечегибиз үчүн, биздин улут үчүн, биздин мамлекет үчүн абдан маанилүү деп ойлоймун да. Байел мырза, мына акча каражаты тартыш, бул кыйын нерсе. Мына ушундай учурда сиздердин программада башкармалыкка, региондордогу башкармалыкка күбөлүктөрдү тапшыруу боюнча план коюп турсуздар да. Мына ушул күбөлүктү жасатуу, аны даярдоо дагы акча турат. Жасап бергенге мүмкүнчүлүк болдубу? Жогорудагы айтылгандай эле ошол биздин дагы бардык областтагы башкармалыктарда коюла элек. Ошол себептен дагы күбөлүктөрдү дагы толук бериле элек. Себеп дегенде биздин ушу 7 дубандагы координаторлордун баары тең толук түрдө коюлуп бүтө элек да. Ошол себептен ошо азыркы учурда ошолго байланыштуу бизде күбөлүктөр тапшырылып бериле элек. Толук бериле элек. Түшүнүктүү. Арсен мырза, сиз жаңы келдиңиз. Адам жаңы келгенде мен жаңы келдим дебейт. Жаңы келгенде жаңы идея менен, жаңы программа менен келет да. Мисалы үчүн депутат болгуңуз келсе да, сиз сөзсүз түрдө элди ынандырып депутат болосуз. Президент болгуңуз келсе, эл сизге ишенсе президент болосуз, сиздин программаңыз үчүн добуш беребиз. Сизди дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүңүздүн алдыга койгон максатыңыз, программаңыз үчүн ушул башкармалык ыктыярчылар боюнча координатор кылып дайындады да. Алдыда эмне пландар бар? Чоң рахмат сурооңузга. Биринчиден, ар өзүбүздүн идеяларыбыз, көздөгөн пландарыбыз болот. Албетте менин да өзүмдүн көздөгөн пландарым бар. Бектан мырза айткандай, биздин 3,5 миңге жакын 7 дубан боюнча ыктыярчыларыбыз, жумушкерлер бар, иштеген ишкерлер. Ушул санды 5 миңге жеткизсек деген пландарыбыз бар. Буюрса 2024 жылы ушул санга жетебиз деп күтүп отурабыз. Менин планым ушу. Бул демек студенттердин санын көбөйтүү. Ооба. Ассоциациянын мүчөлүгүнө. Анткени өзүңүздөр билип атасыздар, көрүп жатасыздар, Кыргызстанда ар түрлүү иш чаралар, форумдар көп болуп баратат. Жана ал жакта биздин ассоциациянын аты да болуш керек, ыктыярчылар да болуш керек. Анткени ассоциация бул жөнөкөй эле нерсе эмес да. Анткени бул жакта Кыргыз Республикасында болуп атат. Ошондуктан биздин атыбыз ар жакта болуш керек да. Атыңарга затыңар татыктуу болуш керек, Ооба. Бирок сиз абдан чоң пландарды коюшуңуз керек. Анткени 2024 жыл сиз планканы 5 миңге койдуңуз. Демек, ал 5 миңден сырткары Кыргызстандын аймагында ыктыярчылык боюнча кандайдыр программаны ишке ашырганга дагы долбоор даярдашыңыз керек экен. Бул боюнча сөздөрдө биз кийинки программаларда чакырып сөз кылабыз. Менде конокторго суроо бар. Микрофон кармап турган жигит. Мүмкүн сизде буларга суроо болушу мүмкүн, суроо барбы? Эгер болсо суроо бериңиз. Менин аты жөнүм Керимкулов Бакытжан. Мен Улуттук университеттин 4-курстун тарых институтунун студенти болом. Анан менде мындай ассоциацияга ушундай бир сунуш бар эле да. Азыркы учурда элдерди деген мындай волонтерлорду дейли, мындай жыйнаш, мындай жеңил жолу бар дейм да. Аларга китеп конкурстарды өткөзүп, китеп конкурс болбосо деле мындай интеллектуалдык конкурстарды өткөзгөн мындай өтө пайдалуу да. Мен өзүмдүн жеке опытыман десем билем да, мен көп катышам да. Анан ушундай конкурстарга чынында кызыгат да. Эме мисалы үчүн волонтерлор керек, бияка жумушка дегенге караганда ошо конкурстарды өткөзсө, ошол мындай кичине эффективдүүрөөк да. Анан конкурсту өткөзгөндө мисалы үчүн бир сезонго өткөзүүнү сунуштайт элем да. Бир сезонго 3 тур депчи мисалы үчүн. Анан биринчи турга сыйлыктарын коюп, анан жалпы сезонго бир сыйлык коюп өткөзсө, бул аябай эффективдүү да. Мындай ыктыярчылардын, студенттердин катышуусун көбөйтөт да. Анан ушундай эмелерди сунуштайт элем да. Мисалы үчүн анан буга спонсорлор табылышы да жеңил деп ойлойм. Анан азыркы учурда ушундай конкурс, китеп конкурс өткөзгөндөргө, жана башка интеллектуалдык конкурс өткөзгөндөргө спонсорлор жакшы эле чыгып атат да. Мындай көп спонсорлорду көрүп атабыз да. Анан сиздер да ошондойлорду кылсаңар, анан студенттердин эмеси кеңейет беле деген ойду айтам да. Жакшы, абдан жакшы ой экен. Биздин ассоциациянын өзүнүн койгон пландарынын ичинде мына ушул сиз айтып аткан сунуш мен окудум. Акыл таймаш интеллектуалдык долбоору. Бул жерде студенттер арасындагы акылдууларды суруп чыгып, аларды жарыштырыш керек. Бул республикалык деңгээлде боло турган план экен, мен көрдүм. Бектан мырза, бул долбоорду ишке ашыруу үчүн өзүнчө бюджет болуш керек. Бул долбоорду ишке ашырыш үчүн сиз Кыргызстандын аймагынан студенттердин арасынан интеллектуалдык жактан акылдуу,
мыктыларын тандап туруп аны өткөрүшүңүз керек. Анткени сиз аны деген Кыргызстандын аймагында башка студенттерге үлгү катары көрсөтөсүз да. Мына ушул иш боюнча эмнелер жүрүп жатат жана ошол долбоордун бюджети барбы? Эми Байырхан мырза башында жакшы айтып кетти. Негизи жаштар саясатына келген уюмдар арасында, негизи эле жаштардын арасында эң чоң жана эң оор маселе акча маселеси. Эмне дегенде азыркы күндө көптөгөн уюмдар жакшы план, жакшы ой, жакшы долбоорлору бар. Бирок мисалы мамлекеттик каттоодон, юридикалык регистрациядан өтпөгөн үчүн мамлекеттик социалдык заказга катышып, мисалы акча ала албайт. Министрликтен да ала албайт. Бул мыйзамга туура эмес келет да. Эртең министрликке барсаң эле, акча сурасаң эле, министрлик мындай кассадан алып чыгып берип эле, сейфтен алып чыгып бере албайт. Мындай болбойт. Бардыгынын мыйзамдуу түрү бар. Ошондуктан Байырхан мырза айта кеткендей, биз деле мамлекеттик органдар менен иш алып барабыз, жеке ишкерлер менен иш алып барабыз, жогорку кеңештин депутаттары менен иш алып барабыз. Анан буга чейин болуп өтүп келген долбоорлорду ошол биздин мыкты ага эжелерибиз колдоп келе жатат. Ошо аркылуу өткөрүп келе жатабыз. Анан өтө жакшы сунуш болду. Негизи биз деле буну ошо эң биринчи, мен адашпасам, биринчи ушундай республикалык масштабта өткөргөн иш-чарабыз, республикалык масштабка старт берген иш-чарабыз таланттуулар акыл таймаш аттуу биздин республикалык интеллектуалдык оюн болду. Бул долбоорду жазып чыкканда, чындыгында айтканда, азыр мына сиз айткандай ушундай интеллектуалдык оюндар байма-бай ар кайсы окуу жайларда өтүп, көп өтүп атат. Мындай иш-чаралар өтө сонун тарап кетти. Бул эң сонун. Бирок эң биринчилерден болуп 2020 жылдын аяк малдары, 2021 жылдын башы Бишкек шаардык этабын өткөрүп, Кыргыз экономикалык университети менен бирге биз баштаганбыз. Биздин уюм баштап берген ушу акыл таймаш аттуу кел ушундай интеллектуалдык оюн өткөрөлү. Анан концепция боюнча жазганда, сиз айткандай ар бир облустун, ар бир региондун мыкты акылдуусун, мыкты интеллектуалын сууруп чыгыш үчүн ар бир регионго барып өтүп келүү деген концепция планда бекитилген. Бишкекте өтөт, Бишкектин мыктысы аныкталат. Мисалы Ысык Көл облусунда өтөт, Ысык Көл облусунун мыктысы аныкталат. Ош облусунда өтөт, Ош облусунун мыктысы аныкталат таймаш менен. Андан кийин ошол мыкты командалар чогулуп туруп, 8 команда болот, Бишкек аймагы менен санаганда республикалык масштабтагы этап өтөт деген план коюлган. Азыркы күндө Бишкек шаардык этап өттү жана Ысык Көл облустук этап өттү. Бирок ошо концепцияда биз бекиткендей ар бир регионго барып өткөрүү болуп атат да. Мисалы кээ бир кесиптеш, кээ бир уюмдар бар, бир окуу жайга жөнөтөт. Бизге ушундай команда керек болуп атат эле, мыкты интеллектуал керек болуп атат эле дейт да. Регион команданы жөнөтүп коет, Бишкекке келет, анан республикалык масштаб болуп калат. Биз ага таптакыр каршыбыз. Эмне дегенде, региондон каяктан жөнөткөндө ректорат, мисалы, администрация тандап туруп эле бир команданы жөнөтүп коет. Чындыгында ошо облуска жооп бере турган, атка татыктуу болуп, облустун атынан чыга турган командабы ошо деген суроо келет. Чоң суроо келет. Ушундай суроо кийинки биздин катышуучу студенттерде, негизи ушу күбөрмандарда жаралбаш үчүн биз концепцияда ушундай бекиткенбиз. Ар бир аймакка барып өтүп чыгып, ар бир аймактын мыктысы тандалышы керек. Андан кийин республикалык этап өтүшү керек. Демек Бишкекте суперфинал өтөт турбайбы? Бишкекте суперфинал өтөт. Бюджет? Мыктылардын мыктысы. Ошол эле бюджет маселесине кайра келели. Ошол биз башында айткандай демөөрчүлөр аркылуу бюджетти топтоп атпайбы? Анан топтоп атпайбызбы? Анан сиз айткандай план, иштөө планы бекитилген. Иштөө планынын баардык бюджети да бизде саналып чыгат. Ушунча бул иш-чарага мынча кетет экен, бул иш-чарага мынча кетет. Анан общий итоговый сумма чыгат. Ошо итоговый сумманы ар бир демөөрчүгө барып, бирден долбоор сунуштап, ар бир ошол долбоордун суммасын, санын толугу менен топтогондон кийин бюджет бекилет. Бюджет бекигенден кийин анан бөлүштүрүү башталат. Бул иш-чарага мынча кетет, бул иш-чарага мынча кетет, бул иш-чарага мынча кетет деп. Андан кийин иш-чараны уюштуруу маселелери башталат. Азыркы күндө биздин команда толугу менен ошол бюджетти топтоо маселесинде жүрөт баардыгы. Демек, бул интеллектуалдык таймаштын акыркы бюджети бекилек. Акыркы бюджет бекиген, баардыгы саналып бекиген, эми ошо бюджет топтоо маселеси. Канча сом? Бир эле акыл таймаштыкы. Бул жалпы сиздердин ассоциациянын бир жылдык планы эмес. Болгон акыл таймаштыкы канча сом? Биз мисалы деген, эми буну күбөрмандар деле, биздин катышуучулар деле мээсинде санап койсун деген эмеде айтайын. Бишкек шаардык этап өткөндө бизге деген Жeenалиев Максат Соонбекович деген Sarjas Mineral Mining Company, токен компаниясынын башкы мүдүрү бизге жардам берип, колдоо көрсөтүп берген. Бишкек шаардык этап өткөндө акыл таймаш оюн бизде деген 60 миңге жакын
60 000 сомго жакын сумма кеткен. Бул бир эле этап. Бул бир регион. Бир эле регион. Ар бир регионго ушунча сомдон кетет. Бул деген жөнөкөй тандоо туру. Финалга келгенде мунуңуз 150 миңге чыгат, Андан да чыгат. Эмне дегенде эми студенттерге бизде азыр ушундай риторика жүрүп калбадыбы? Иш-чарада мисалы кооз укмуш бирдеменин баары болсо, экранда видеонун баары күйүп турат, кызыл килем бар, уюмдун баары чогулган, укмуш бир Жасалгалуу бар, залда жасалгалоонун баары бар. Ошондо мындай келгенде студент региондон, мен ушу республикалык этапка келип турмун, суперфиналга өтүп турмун деп өзүнө дем, күч, мотивация алат. Мисалы биз эртең бир окуу жайдын аудиториясына киргизип туруп суперфинал деп койсок кызыгы да жок да, студенттер кызыгы да жок болуп калат. Анан ошондуктан туура айтып жатасыз, республикалык суперфинал болгондо экиси сумма көбөйөт. Эмне дегенде регионалдык этапка эле ушунча сумма кетип атса, республикалык этап андан да чоң. Жакшы. Акча топтоодо ийгилик каалайм Бектан мырза. Анткени акча табыш азыркы заманда өтө кыйын, негизи эле абдан кыйын да. Байыл мырза, абдан жакшы идеяларды көрдүм, абдан жакшы ойлорду көрдүм ассоциациянын ичиндечи. Бирок мени бир нерсе ойго салат да. Бул ассоциация ар дайым иштеп туруш үчүн, ассоциация ар дайым жандуу болуш үчүн сиздер күнү түнү иштешиңиздер керек. Бул турган сөз. Сиздер мына ушул ассоциацияга берилип кетип, сабак калып кетпейби? Жок. Бизде деген биз өзүбүз ушул ишмердүүлүгүбүздү дагы, сабагыбызды дагы толук түрдө бир калыпта алып барганга аракет кылабыз. Эми сөзсүз түрдө жашоодо дагы ар кандай нерселер болуп турат да. Жетишпей калган учурларда университет тарабынан бизге сөзсүз түрдө колдоолор, түшүнүктөр дагы сөзсүз түрдө көрсөтүлөт. Мисалы үчүн, региондо бир чоң нерсе өткөрүп атасыздар деп коеюн, долбоор. Ошол жака барганга бир жума убакыт кетет. Университеттер сиздерди сабактан бошотобу? Биз ушул мындайча айтканда уруксат алышыбыз керек болуп калат. Түшүнүк кат жазып, ошол деканаттан же болбосо ректораттан түшүнүк кат жазып, ошол уруксат алышыбыз керек болуп калат. Уруксатты биз кандай түрдө алабыз? Ошол түшүнүк кат жазабыз дагы, анан калтырган сабактарыбызды сөзсүз түрдө ошол толуктаганга дагы аракет кылабыз да, ошондой. Калтырып кетпеш керек да сөзсүз түрдө эч убакта. Арген мырзага суроо. Мына ушул жерде, кечиресиз, Арсен мырзага суроо. Мына ушул жерде башкармалыктын башчылары отурат да. Көзүмөн карап туруп, ар бир сүйлөгөн сөзүңөрдөн кийин ой келип атат. Мына ушул нерседе башкармалыкта иштеш үчүн сен мыкты студент болушуң керек. Сабактарыңа жалаң бешпи? Меники ооба. Анткени мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинде окуйм. Маалыматтык системалар жана аралыктан билим берүү институтунун 2-курсунда окуйм. Жана ошол институттун лидери да болуп эсептелинем. 1-курстан 4-курска чейин мен жооп берем. Ар түрдүү иш-чараларга мен жооп берем. Ыктыярчыларым Бектан мырзанын ассоциациянын курамында дагы 12-15ке жакын өзүмдүн ыктыярчыларым бар институттуман. Албетте мен окуу жактан жетишем. Сабактарым 5, Кудайга шүгүр бардыгы. Жана сиз ушундай. Байыл мырза, сиздики жалаң бешпи? Албетте, сөзсүз түрдө. Президент менен вице-президенттен сурабай эле коеюн анда. Жалаң беш болуш керек. Мен негизи ушул жакта Шайырбек мырза сизге тактоо иретинде айтып кетейин. Туура айтып атасыз. Башкармачылыкта Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын борбордук аппаратында турган студенттер лидерлердин лидери болуш керек. Студенттердин мыктысы. Анан чындыгында мына өзүңүз уккандай Арсен мырза биздин институтунун лидери болуп саналат. Балян атындагы стипендия бар окуу жайда, Улуттук агрардык университетинин стипендиант. Байел мырза болсо кызыл дипломго бараткан окуусунун жалаң бешке окуган студент. Жакынкы арада Байел мырза КМШ мамлекеттеринин мыкты студенти деген наамды алып, Казакстандан Астана шаарынан сыйланып келди. Жакынкы арада Кыргызстандын мыкты студенти деген сынак өттү. Кыргызстандын мыкты студенти болду Байел мырза. Байырхан мырза боюнча айта кетсем, Байырхан мырза дагы окуунун жалаң бешке окуган мыкты студент. Отличники, көптөгөн тарых илими жагы боюнча стипендиялардын ээси.
Байырхан мырза. Мен өзім бойынша айта кетсем, мен ушул өзім дагы буга чейин Бишкек Тоо Кен техникалык колледжин бүтүргөм. Ал окуу жайды кызыл диплом менен бүтүрдүм. Буюрса азыр Бишкек мамлекеттик университетинде да окуп жатам. Аякта үмүт бар, кызыл диплом менен бүтүрөм деген. Анан азыркы күндө ошого аракет кылып коюп, бирок чынын айтайын, убакыт өтө тар болуп атат. Мен да азыр эмне дегенде биз азыр эл аралык кызматташтык жаатында иштеп жаткан үчүн Байырхан мырза экөөбүздүн ай сайын жарым жылга алдыга пландалган командировкалар бар. Москва шаары, Баку шаары, Будапешт шаары, бүт ошо кесиптештерге барып форумдарга катышуу боюнча. Анан убакыт азыр өтө тардык. Чындыгында бизде болуп жатат. Жакшы маалымат айттыңыз. Бирок окуу жайга дагы жетишкенге аракет кылабыз. Мен да өзүм жөнүндө айта кетсем, мен колледжде окуп жүргөн кезимде ошол кезде студенттик коомчулукка таң калыштуу бир нерсе болгон. 16 жашымда КМШ мамлекеттеринин мыкты студенти болгом. Нур Султан шаарында сыйлангам. Жакынкы арада Кыргызстандын мыкты студенти болдум. Анан бардык биздин борбордук аппараттын студенттери буюрса президенттик стипендияга да тапшырам деген ою бар. Эмнеге айтып атам? Бардык борбордук аппараттын студенттери мыктынын мыктылары. Чындыгында. Бул тандоодо бардыгы толугу менен каралат. Абдан жакшы. Азыр биз ассоциациянын демеушілерінің жоқтығы, табылышы кыйын болуп атканын угуп, аябай боор отурса, биздин президент менен вице-президент командировкага барабыз дейт элдер. Бул эмне деген сумдук? Албетте мунун баары тамаша, бирок айтып кетсеңиз, кайсы каражатка барасыздар? Сону сурап, негизинен ошо карап мындай биринчиден ушу биздин эл аралык кызматташта жүргөн биздин кесиптештерге ушул жактан мүмкүнчүлүк менен колдонуп ыраазычылыгымды билдирип кетейинчи. Эмне дегенде сиз айткандай туура айтат. Бизде каражат жок. Эл аралык деңгээлге, эл аралык ушундай командировкаларга чыгууга чындыгында каражат жок. Биз маселебизди, абалыбызды толугу менен түшүндүрүп бергенден кийин ошол чакырып жаткан тарап толугу менен бизге каражатыбызды камсыздап берет. Эмне дегенде биз барганда кээ бир кесиптештерибиз бар. Чындыгында айтайын, жаштар саясатында деле жүргөнүбүз көп болду. Форумдарга эс алуу максатында эле барып келишет. А бизде андай жок. Баргандан кийин, мисалы мына жакынкы арада Байырхан мырза Россия Федерациясынын студенттер ассоциациясы жана студенттик бирикмелердин ушу толугу менен бириктирген союзу бар. Ошол союздун чакыруусу менен Москва мамлекеттик Ломоносов атындагы университеттин чакыруусу менен Москва шаарындагы өткөн 19-чу студенттик жана жаштар уюмдарынын лидерлеринин эл аралык форумуна барып катышып келдим. Ал жакта ушул катышып келгенде биздин мындан ары Россиядагы коллегаларыбыз менен сүйлөшүүлөр боюнча, жанагы стажировка, башка программа, башка эмелер боюнча толугу менен сүйлөшүп келди. Мен жакынкы арада ошо Баку шаарына барып келдим, Азербайжандан аяк экологиялык форумга катышып келдим. Толугу менен биз барган ушундай эл аралык кызматташтык деңгээлде, эл аралык деңгээлде ушундай иш-чараларды тиги бизди чакырып жаткан тарап колдоп беришет. Жакшы, Бекжан мырза. Вице-президент. Жалаң президент менен вице-президент командировка алып жүрсө, сиздин алдыңызда башкалар да бар экен. Булар эмнеге барбайт? Биз эми президент экөөбүз бирөөбүз негиздечү, бирөөбүз кош негиздечү, эми 4 жылдан ашык эмгегибиз кетти. Командировка чыкканга дагы кичине эмгек кылган иштери керек. Азыр бул мүчөлөр жөнүндө айта кетсем, Арсен мырзанын келгенине дээрлик 1 ай боло элек. Байел мырзага 1 айдан эми ашкан убакыты дегенде убакыт керек дагы. Демек, ассоциацияга эмгеги сиңгенден кийин барыш керек. Эмгеги сиңгенден кийин. Негизинен ошондой десек болот. Жакшы. Арсен мырза, сиз мына ушул агрардык университеттен студенттер кеңешинин төрагасы болосузбу? Чоң рахмат. Мен айтып кеткендей, мен өзүм институттун лидеримин. Ошол жакта өзүмдүн 50-гө жакын ыктыярчым бар. Ар тараптан. Өзүңүздүн эмес, сиздин коомдун, институттун. Спорт жактан, иш-чаралар жактан, же болбосо башка тармактардан. Сурооңузга жооп ушул. Ал жерде студенттер кеңеши барбы? Студенттер кеңеши бар. Ал башка уюм. Ал башка. Сиздин уюм өзүнчө башка. Биз студенттер кеңешине баш ийебиз, бирок ар түрдүү иш-чараларга биз университеттин, андан тышкары институттун атынан да чыгабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин программага барган сайын темалар аябаганда көбөйүп баратат. Кудай буйрса, жакынкы күндөрдө биз мына ушул университеттин ичиндеги институттарга
студенттер кеңешинин ичиндеги өзүнчө уюмдарга, уюмдардын ичиндеги өзүнчө уюмдарга да кайрыла турган болуп калды ошентип. Анткени бизде аябагандай көп экен мына уюмдарчы. Алардын ар биринин өзүнүн милдети, ар биринин өзүнүн алдына койгон максаттары бар. Анын баарын жаштар билиш керек. Анткени жаштар эмне кылып атат деген суроого азыркы күндө биз жаштар демин ачылганына 4 айдын жүзү болду. Элдерге толук жеткирип бере албай атабыз да. Акырындык менен жеткирип беребиз. Анткени жаштар эмне жумуш кылып атат десе, жаштар ТикТокто отурат. Жаштар эмне жумуш кылып атат десе, жаштар ютубка контент жасап жүрөт. Жаштар эмне кылып атат десе, Инстаграмда отурат деген сөздөр. Жок, жаштар бул ишти аткарып атат, жаштар тигил ишти аткарып атат деген сөз абдан аз. Мына ушул нерсени жаштар иштеп атат. Жаштарда лидерлер бар. Жаштардын уюмдары мыкты долбоорлор менен аракет кылып жатат деген максатта мына ушул жаштар деми программасы ачылган. Аудиторияга кайрылайын. Ким жооп берет? Сиз өзүңүздүн канча убактыңызды мына ушул ассоциациянын ишмердүүлүгүнө арнайсыз? Саламатсызбы, менин атым Рыскул Сымык. Азыркы учурда МУКРдын экинчи курстун студентимин. Азыркы учурда мен жаңы келген сыяктуу. Мисалы, бир жумадай эле болду. Ушунун себебинен мен жаңы кирип, жаңы аралашып баштадым. Мен дагы башка дагы ассоциация проекттерлерим бар. Мисалы, Enactus, студент МУКРда окуйм. Анын ичинен бир 2-3 саатын ошого арнап коем да күнүнө. Урматтуу жаштар, урматтуу студенттер, көрдүңүздөр, жаңы гана келип, мына ушул ассоциациянын катарына сабына кошулуп аткан студенттер көп экен. Сиздер дагы эгерде мына ушул ассоциациянын ишмердүүлүгүнө кызыгып, кошулууңуздар келген болсо, ассоциациянын социалдык тармактардагы баракчаларына байланышып, кошулуп, эгерде сиздерде кандайдыр идеялар болгон болсо, кандайдыр бир программалар болгон болсо, мына ушул жаш лидерлер менен чогуу ишке ашырганга зор мүмкүнчүлүк. Бектен мырза, менде кийинки суроо. Азыр ассоциация алдына абдан жакшы максаттарды коюп тур, бирок мына ушул жазылган максаттардын ар бирин ишке ашырыш бул өтө кыйын. Сиздер өзүңүздөр алдыңыздарга койгон максаттын канча пайызын ишке ашырууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар деп ойлойсуздар? Чоң рахмат, Шайырбек мырза, сурооңуз негизи өтө жакшы суроо. Негизи биз ушу систематиканы түзгөндө, борбордук аппараттын ушу отчет башка эмелер боюнча мамлекеттик органдардын систематикасын алып түзүлгөн да, толугу менен ассоциациянын системасы бардыгы менен каралып, анан негизинен эле ар бир ушу жарым жылдык иштөө планы бекитилет. Ошо иштөө планынын акыркы убакыты келгенде, мисалы, январдан июнь айына чейин бекиттик. Июнь айында ар бир координатор биз борбордук аппарат толугу менен чогулуп отчет берүүгө тийиштүү. Бардыгы менен жасалган иштер боюнча кайсы максаттар ишке ашырылды, кайсы максаттар ишке ашырылган жок. Бирок мурдакы жыл менен салыштырмалуу алганда биз сентябрдан декабрь айына бекиткен пландын 80% аткарылган. Бир гана ар бир пландын аягында бекиткенде биз эл аралык деңгээлдеги иш-чараны өткөрүү деп бекитебиз. Бунусунда да бекиттик, КМШ мамлекеттеринин алкагында деп биринчи студенттик форум өткөрөбүз деп, эми жаштар эмес, студенттик форум деп. Негизи ушул өтпөй калат, уюштурулбай калат деген коркунуч дайыма мурдакы тажрыйбага салыштырмалуу алсак, ушу эл аралык деңгээлдеги иш-чараларга чындыгында ошончолук көп каражат табылбай, өткөрүлбөй жана уюштурулбай калат. Башка дээрлик иш-чаралар улуттук деңгээлде, республикалык деңгээлде, регионалдык деңгээлде координаторлорду дайындоо жана башка иштөө пландары дайыма толугу менен аткарылып келет. Бул мурдакы тажрыйба менен салыштырмалуу алсак болот. Жакшы. Байырхан, мына ушул долбоордун ичинен мени эң кызыктырганы бул май айында пландалган КМШ өлкөлөрүнүн студенттерин чакырып чоң форум өткөрүү. Бул максатты абдан жакшы коюп турсуздар, бирок мына ушул ишке ашышына көзүңүз жетеби? Эми бардык нерсе адамдын амбициясына карай болот деп ойлойм. Май айына дээрлик алганда аз эле күн калды, аз эле ай. Бирок биз азыркы учурда дагы акыркы жолу кече күнү бир демөөрчү менен сүйлөштүк. Бирок бүт эле демөөрчүлөр эмне дейт? Барсак эле, жакшы экен, силер жаштар деп күйүп атыпсыңар, кыргыз жаштары үчүн чуркап атыпсыңар, ме деп туруп чөнтөктөн эч ким бере калбайт. Ал жерден бизден юридикалык каттообузду карайт, канча жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп атканыбызды карайт, эмне проекттерди кылганыбызды карайт, андан сырткары сметанын баасын карайт.
сметанын тактыгын карайт, ошолорду карап анан жообу чыгат. Анан май айында күмүш өлкөлөрүнүн форуму мен болот деп ишенем. Менде кийинки суроо мындай. Азыр кыш мезгили, аяктарын аз эле убакыт калды. Жаз, жарыш деп коет. Сиздердин ассоциация, сиздердин мына ушул ассоциациянын мүчөлөрү жаздын алды менен айлана чөйрө боюнча, экология боюнча, жанагы жалгыз жашаган карыяларды жардам үйлөрүнө барып жардам берүү боюнча мына ушундай пландар барбы сиздерде? Мамлекеттик деңгээлде болбосо дагы, мына ушул Бишкек шаарынын ичинде өзүңүздөргө мындай бир план коюп, мен бул бакты, мен бул паркты, биз бул карыяларга, биз могу жалгыз жашаган жалгыз бой энелерге жардам беребиз дегенде мындай бир социалдык долбоорлоруңуздар барбы? Эң жакшы суроолордун бири. Негизи эле ушул биз сыяктуу эле Кыргызстан боюнча дагы көптөгөн дагы мындайча айтканда ассоциациялар бар, уюмдар бар десек болот. Ошол ар бир уюмдардын дагы ошол максатында кайрымдуулук, жакшы иштерди кылсак деген ар бир ассоциациянын дагы мындайча айтканда планында бар да, сөзсүз түрдө. Бизде дагы бар. Экология багыты жөнүндө дагы жакшы айтып кеттиңиз. Себеп дегенде менин өзүмдүн ушул университеттеги кесибим боюнча мен экологмун. Бишкек мамлекеттик университетинде окуйм. Экология жана жаратылышты пайдалануу багыты боюнча. Анан сөзсүз түрдө ушул кесип менен биргеликте дагы ассоциациянын мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрү менен дагы сөзсүз түрдө ушундай долбоорлорду дагы иштеп, жазып, ушул долбоорлорду да ишке ашырганга толук аракетти да кылабыз. Себеп дегенде баарыбыз эле байкап атабыз акыркы учурларда, бул жашыруун эмес, ошо баарыбызга эле байкалып калды. Экологиялык көйгөйлөр көп бизде азыркы учурда да. Ошол көйгөйлөрдү толугу менен чечпесек дагы, ошол көйгөйлөрдү чечилишине кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн салымыбызды кошконго дагы аракет кылабыз. Абдан жакшы. Арсен мырза, өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, социалдык тармактарда кече күнү Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Бишкектин тазалыгы боюнча, студенттердин жүрүм турумдары боюнча, деги эле коомдогу жаштардын жүрүм туруму боюнча сонун сөздөрдү айтты. Ал өзүнүн студент кезиндеги жашоосун салыштырып айтты да. Чынында эле азыр Кыргызстандын борбору, маданий борбору, бул биздин жүзүбүз десек болот да, Бишкек шаары. Аябагандай таштандыга толду. Кайсыл учурда карабасаңар, жаштар какырган, түкүргөн, семичке чаккан, андан сырткары колунда эмне болсо ошонун баарын таштаган учурда жашап аткан эмебиз да. Менде мындай суроо болуп атат да. Мына ушул көйгөйлөрдү өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүшү жаштар үчүн абдан уят деп ойлойм да. Андан көрү мына ушул сиздерге окшогон ассоциациялар, сиздерге окшогон студенттер союзунун мүчөлөрү көчөгө чыгып, ар бириңиздер 10дон студентти жаңы келген биринчи курстун студентин тарбияласаңыздар деле, Бишкек шаары жок дегенде бир 10%га жакшыра түшө эле дейм да. Мына ушундай нерселерге ыктаганга, мына ушундай жаңы келген студенттерди бир аз болсо да тарбиялаганга, маданиятты үйрөткөнгө, тазалыкты үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк болобу сиздерде? Чоң рахмат сурооңузга. Албетте, эгерде адамдан, студенттерден сурансак ал нерсени кылып бериңиздер деп, өзүбүздүн борбор шаарыбыздын тазалыгы үчүн деп метсек баардыгы макул болот. Анткени жакшы сөз бар кыргызда, жылуу сөз жыланды уюнан чыгарат деген. Ушул сөзгө такала кеткенде эле, эгерде биз студенттерге жакшы пландарыбыз менен барып, мындай кылайлы, тигиндей кылайлы десек, мен ойлоп жатам, студенттер бизге макул болушат. Бизге жардам бергенге, ассоциацияга дагы. Муну максат кылып коюшуңуздар керек экен демек. Кошумчалап кетсем, максатта бул бар. Анткени өзүңүздөр билип атасыз, кыш мезгили, суук эшик, көптөр эшикке чыга беришпейт. Бул планды биз буйруса жаз айында, жаз мезгилинде өткөрсөк деп турганбыз. Анткени өзүңүздөр билесиз, жаз келет, күн жылыйт, аба ырайы жылыйт дегендей, баардыгыбыз эшикке чыкканга да мүмкүнчүлүгүбүз болуп калат. Абдан жакшы, Арсен мырза, чынында эле социалдык тармактарда кече күнкү Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Акылбек Жапаровдун сөзү көптөгөн жаштарга таасир бере турган деңгээлде болдошойт.
Мен дагы жаштар деми программасы аркылуу Кыргызстандын студенттерин мына ушул тазалыкка чакырып кетет элем. Анткени Ош, Бишкек шаарлары бул биздин маданиятыбыздын, биздин жашообуздун күзгүсү деп айтсам болот да. Бишкек менен Ош, айрыкча Бишкек шаары бул Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлде көрсөтө турган эң чоң шаары, маданияттын очогу. Демек, мына ушундай жерде жашагандан кийин жаштардын баары тартиптүү болуш керек, таза болуш керек, тыкам болуш керек. Бардык студенттерди тазалыкка чакырып кетем. Ассоциациянын мүчөлөрүндө сунуштар болсо, суроолор болсо, мен микрофон берем. Мен дагы жакшы сунушум ойго келди деп айтсам болот. Эми азыркы учурда айтып атышпайбы, жаштар Инстаграмда отурат, ТикТокто отурат депчи. Ошо ТикТокто отурганда дагы мындай жакшы нерселерди көрүп, пайдалуу нерсени алса болот да. Анан азыр эмне үчүн ошентип ТикТокто эле отурат, ар кайсы нерсени көрүп депчи. Туура эмес нерселерди көрүп, пайдасы жок нерселерди көрүп отурган үчүн айтып жатат да. Анан азыр ошондой соцсеттин мындай таасири абдан күчтүү да жаштаргачы. Анан ушундай экологиялык маселелер көтөрүлбөдү, шаардын мындай студенттердин жүрүш туруш маданияты, шаардын тазалыгы депчи. Анан ушундай кыскача видео роликтерди тартып, абдан чоң деле каражаттын кереги жок да, телефон менен эле бир аз киши тартса болот да. Ушундай роликтерди тартып, мындай соцсетке чыгарып, эметсе мындай бул таасирдүү болот да чынында. Мындай соцсетти жамандап эле отура бербестен, анын пайдалуу жактарын да көп колдонсо болот да. Мисалы үчүн YouTube'ду колдонсо болот, элдер YouTube'да отурат. Азыр дүйнө жүзүндө канча миллиарддан адамдар YouTube'да отурат, Кыргызстанда деле элдин баары YouTube'да отурат, Instagram'да, TikTok'та отурат. Анан ушундай иш-чараларды кылса да, роликтерди тартып, мындай эме болсо да таасири күчтүү болот деп ойлойм да. Жакшы айтабыз Бакытжан, Бектан мырза. Негизи эле программа абдан кызыктуу болуп, мен сиздерден көптөгөн маалымат алдым. Бул программаны дагы бүтө элек десем саатыбыз келип калыптыр. 1 саат деген аябагандай бат өтөт экен. Бирок программанын аягында мен эмне айткым келет, Бектан мырза? Азыр бизге жакшы сунуш берди. Биздин Арсен мырза жаз келгенде биз баштайбыз деди. Чындыгында эле азыр каражаттын кереги жок, колуңузда уюлдук телефон бар, жакшы ролик тартып, биз Кыргыз өкмөт башчысына жооп беретинде жакшы өздүн жүрүм-турумубузду көрсөткөнгө убакыт келип жетти деп ойлойм. Кыргызстан студенттер ассоциациясы тарабынан март айларында тазалык боюнча, студенттердин жүрүм-туруму боюнча телефондо эле тартылган кыска социалдык роликтерди күтөбүз. Сизге сунушту берди. Бул жигит сиздердин мүчөңүздөр, демек идеясы бар. Албетте бул нерсе ишке ашат деп ойлойм. Бул нерсе ишке ашканда сөзсүз түрдө биз жаштар деген программа аркылуу сиздерге кабарлайбыз. Акыркы микрофон берейин, эркин микрофон. Чоң рахмат, Шайырбек беке, сиздерге улуттук биринчи каналга да терең ыраазычылыгымды билдирем ушундай бизге аянтча түзүп берген үчүн. Анан урматтуу студенттер, урматтуу биздин мүчөлөр, мен Кыргызстандын 7 дубан студентине бардыгына кайрылып кетмекчимин. Байел мырза айтып кеткендей, биздин эшик дайым ачык. Бардык сунуштарга, бардык идеяларга, бардык сиздердин көйгөй маселе кандай гана эмне болбосун, биз бардыгын угууга, чечүүгө, сизге жардам берүүгө, Кыргызстандын студенттик коомчулугун бириктирип, мамлекеттин студенттик коомчулугун бирге өнүктүрүүгө даярбыз. Анан биздин урматтуу президентибиз айтып кеткендей, Жапаров Садыр Нуркожоевич айтып кеткендей, мамлекетибиздин Кыргызстандын өнүгүүсүнүн эң негизги локомотиви бул жаштар. Ошондуктан келиңиздер, бардыгыбыз биргеликте биздин мамлекетти жаңы деңгээлге чыгарып, биздин мамлекетти көтөрөлү. Байырхан мырза. Сиздерге улуттук телерадио корпорациясына биринчиден чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушинтип чакырганыңыздарга, биздин ичибиздеги улуу мүдөнү укканыңыздарга ыраазыбыз. Анан мен кайрылганда студенттерге кайрылып кетем. Биздин эшик ар дайым ачык. Келе бериңиздер. Биз идея, проекттер болсо, негизи региондогу жана башка провинциальный шаарлардагы жаштарда идея кайнап турат ичинде. Бирок алар кимге айтышын, өзүнүн мүдөөсүн кимге айтышын билбей эле ошо идея өзү менен калып калат экен да. Ошого бир мисал, биздин кээ бир проекттерибизди ошо региондогу окуучулар эле айтат. Сиздер ушундай төрагасыздар, мындай кылсаңыздар деп ушулардан аябай бир маанилүү идеялар чыгат да. Анан идеяларыңар болсо, проекттериңер болсо дагы бизге кайрылып, бизде Instagram баракчабыз бар,
ошого жазып кайрылсаңар болот. Абдан жакшы. Байел мырза, сизде сөз барбы? Эң алгач эле терең ыраазычылык ушул телерадио корпорациясына эң алгачкы эле. Анан менин кайрылуум бул жерде Бектам мырза дагы, Байырхан мырза дагы жалпы студенттерге кайрылып кетти. А менин кайрылуум ушул жалпы активист уюмдарга, активдүү уюмдарга кайрылып кетет элем. Келиңиздер бирибиз менен кандайдыр бир деңгээлде атаандашпай кызматташалы, Кыргызстанды бирге көтөрөлү. Абдан жакшы. Арсен мырза. Биринчиден чоң рахмат чакырганыңыздарга. Улуттук каналга да чоң ыраазымын. Жана жаштарга кайрылып кетем, өнүгөйлү, өсөлү. Эгерде өзүбүз өнүкпөсөк, бизге башка бирөө жардам берип өнүктүрбөйт бизди. Манас атабыз айткандай, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, кыргыз мамлекетибиздин эртеңки келечеги үчүн бүгүндөн баштап ар бирөөбүз талыкпай иштеп, окуп, өнүгүп, өнүктүрөйлү. Өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт, 1 саат бою биз Кыргызстан студенттер ассоциациясы жөнүндө бир аз болсо дагы сиздерге маалымат алып бердик окшойт. Кемчилдиктери бар болушу мүмкүн, артыкчылыктары бар болушу мүмкүн. Бирок мунун баарын аткарганга, жасаганга, көрсөткөнгө сөзсүз түрдө убакыт керек. Албетте, Жаштар деми программасы Кыргызстандагы бардык жаштардын көйгөйлөрүн, жетишкендиктерин, ийгиликтерин жана ошондой эле табылгаларын көрсөткөнгө, жаратмандыгын элге жайылтканга ар дайым даяр. Мен сиздер менен коштошомун. Кийинки аптанын дүйшөмбү күнү кайрадан эле улуттук каналдан жолукканча аман туруңуздар.